Саламатсыздарбы? Менин атым Дилбара. Азыркы учурда мен Австрия мамлекетинин Вена шаарында жашап жаткан учурум. Баарыңарга чоң салам. Менин атым Айбек Аскарбеков. Азыркы убакытта Украинада Киев шаарында жашап жатам. Салам, менин атым Оксана. Мен Америка Кошмо Штаттарынын Чикаго шаарында жашаймын. Менин атым Сеңиз Сүйүнбек уулу. Азыркы убакта Япониянын Осака шаарында жашап жатам. Салам, менин атым Алина. Мен Калифорниянын Санта-Клара штатынан болом. Арыңыздар, атым Нурбек, өзүм Бишкектен болом. Азыр Бельгиянын борбор шаары Брюссельде жашайм. Транспортта жанынан бөлүп, орунга отуруп же мени көргөндө беттерин жапкан учурлар болду. Биздин шаарда болгон окуяны укпадым. Бирок башка штаттарда азиат балдарга катуу мамиле кылып сүйлөгөндөрүн видеолордон көрдүм. Азыркы убакта ошол Японияда синофобиянын тең байкоо басымы кайсыл бир деңгээлде чоң десек болот. Япондор өздөрү кытайларга бир аз башкача көз карашта карашат экен. Белки мамлекеттин ортосунда согуш болгондуктанбы, же болбосо азыркы күндө экономикалык согуш чыгып жаткандыктанбы айтор. Көпчүлүк улумундагы япондор кытайларды жактыра беришпей экендиги чындык. Мен Вегас четиндеги бир магазиндерге кирсем, алдымдагы турган эки улугурактагы эле эжелер мени карап алга жылып кетишкен да. Ошондо мен түшүнбөй калгам да, эмнеге алар жылып кетишти деп. Жанан кандайдыр бир ойма вирус үчүн деген деле келген эмес. Себеби анда вирус үчүн эч ким эч кандай өздүрүүчү чаралар деле көрүлөт болчу. Андан кийин менин тажрыйбамда экинчи учур болду. Бул мен иштеген жерде ата-энелердин бири, мен бала бакчада тарбиячы болуп иштейм, ата-энелердин бири арыз жазыптыр. Ал арызында мен өзүм кайсы качан акыркы жолу барып келдим эле, анан коронавируска каршы тесттен өтсүн деген билдирүү жибериптир. Менин оюмча бул менин сыртын келбетиме карата басымдуу болгон. Себеби эмне үчүн мен жалгыз өтүшүм керек экен. Эгер коронавируска каршы тесттен өтө турган болсок, анда жумушчулардын баары өтүшү керек болчу. Украинада синофобиялык маанайды сезген жокмун. Бирок албетте ар бир өлкөдө начар адамдар көп. Ошондуктан бир күндөрү тышта бара жатканда бир мас киши мени көрүп, "Смотри, коронавирус идет" деп кыйкырды. Бирок өзгөчө эгер Украинаны алсак, синофобиялык маанай бул жерде жок. Өзүмдүн синофобияга чалдыккан бир жеке тажрыйбаларымды айта кетсем, мисалы башында март, февраль айында коронавирус жаңы башталганда, Кытайдан чыкканда бул жерде ошо көп жалпы каражат маалыматтарынан маалым болгондой, азиат улутундагы кебетес азиат көрүнгөн жарандарга мындай агрессивдүү мамилелер болгону айтылды да. Анан кийин мен ошондо өзүмдү мындай кооптонуп баштадым. Метрого көп түшпөдүм, метродон алыстап жөө басканга аракет кылып аттым ошол учурларда көбүнчө. Ошо анан бир жолу болсо, мен бул жерде досум бар, ал дагы кыргызстандык, өзү кыргыз жигит, Германияда жашайт. Анан кийин бул жерге улам келип турат да, алыс эмес. Анан кийин ошо бул жерге келгендиктен анын бир украиналык мигрант тааныштары бар да бул жерде. Даярданып алып, анан ошол досумдун украиналык мигрант таанышынын үйүнө бардык. Барсак, ал украиналык мигранттын өзүнүн дагы башка украиналык таанышы отуруптур ал жерде. Алар экөө бир анча мас болуп калыптыр биз келсек. Анан кийин тиги таанышы мени дароо эле видеого тартып, WhatsApp аркылуу өзүнүн досторунабы жиберди да. Анан жиберип эле алар болсо дароо ага жооп беришти. "Апи, үйүңө коронавирус кирген турбайбы, жуубуз албайла" деп жанынан мага окуп берип атат да. Анан мен абдан ошондо жиндедим да, бул деген расизм. Силер өзүңөр мигрант болуп алып, мигранттарга каршы чыкканыңар бул расизм деп айттым да мен өзүмчө. Кантип ушинтесиңер деп аябай жиндендим.
Hi, my name is Hasan Isaev and I'm a sociologist, and today I would like to talk to you about xenophobia. What is generally understood under the term of xenophobia is the negative attitude and racial prejudice towards people of Chinese origin. Etymologically it means xeno, China from Greek, and phobia, phobos, means fear of something. So the above mentioned negative attitude is called prejudice, and the behavior that stems from it is discrimination. And the whole complex is when it's applied on people based on some anthropological features of their faces or color of their skin consists of defines xenophobia. So in the end, we have the ultimate attribution error when people are being blamed essentially for just living their lives, and what they refuse to see is these aforementioned either economic or historical or racial prejudices, but rather they say these are just bad people, and they base their justification of the negativity exclusively because they have bad personalities. So this sums up xenophobia and racist prejudice by association.